Assalamu alaikum жалпы мекендештер. Сиздер менен кайрадан эле Москва бар. Аккеме студиясында окуялар, жаңылыктар жана кабарлар менен саламатсыздарбы. Москвадагы маанилүү жаңылыктар менен тааныштырабыз. Бирден лайк басып, колдоп кетиңиздер. Кыргыздар чындыгында эле кыйын калкпыз. Чет өлкөгө, айрыкча Россияга келип иштеп, өз үй бүлөбүздү багып эле калбастан, ушул жерде ишканаларды, фирмаларды, чайханаларды, соода борборлорун ачып, мекендештерибизди, туугандарды жумуш менен камсыз кылган мекендештерибизди арбын. Россияда Кыргызстандан 275 миң эмгек мигранты бар. Алардын 20-30% өз өндүрүшүн уюштуруп, жумуш берүүчүгө айланганын республиканын Соода өнөр жай палатасынын жетекчиси Темир Сариев билдирди. Российская Федерация один из основных главных партнеров. В этом году примерно товарооборот составил по итогам 11 месяцев около 3 миллиардов долларов. Активность есть. Сейчас очень много предпринимателей приезжает к нам для создания совместных предприятий, чтобы насытить рынок и Кыргызстана, в то же время экспортировать в Российскую Федерацию. Мы знаем, что у нас очень большая диаспора здесь, предприниматели, которые работают по последним данным именно Российской Федерации, Министерства внутренних дел. 375 тысяч наших граждан работает, как говорится, в трудовой миграции. Но из них, по-моему, процентов уже 20-30 уже имеют собственное производство. Это уже они сами уже работодатели, как резиденты работают, и я думаю, что наши торговые отношения дальше будут идти. Ошол эле учурда миграцияга чыкпастан мекенибизде дагы ишканалар көбөйүп, жумуш орундарын ээлеп, үй бүлөбүздүн алдында иштеп, мекенде эле жашап жүргөнгө эмне жетсин. Өлкөбүз өсө берсин деп жакшы сөздөрдү комментарийге калтырып кетиңиздер. Клиника Асмет жана үй бүлөлүк клиника. Клиникада терапевт, гинеколог, уролог, кардиолог, хирург, гастроэнтеролог, лор, дерматовенеролог, невропатолог, стоматолог жана педиатр кабыл алат. Ошондой эле лаборатордук анализдердин бардык түрүн тапшыра аласыз. Дарыгерлер бейтаптарды текшерүүдө, жаңы акыркы үлгүдөгү эксперттик УЗИ колдонушат. Бардык адистер жогорку билимге ээ жана өз кызматтарында 10 жылдан ашуун эмгектенип келишет. Ошого карабай, баалары сиздин капчыгыңызга төп келет. Толук дарегибиз Москва шаары, метродон 1 мүнөттүк жол, метро Фанвизинская, улица Милошенкова 3К1. Байланыш номеру +7 915 227 0005. Метро Тушинская, проезд Ротанавтов көчөсү 9. Байланыш номеру +7 925 088 0202. Москвада миңден ашык мигрантка жасалма жумуш келишимини жаса берген адамдар кармалды. Негизи эле мекендештерге эскерте кетчү нерсе, трудовой договор иштеген жерде гана официально берилет. Сатып алган трудовой договорлор негизи жараксыз. Москва областында таксист жигит жүргүнчү аксакалды шылуундардан сактап калды. Жүргүнчү аксакал унаада сүйлөшүп жатканда банкоматтагы сейфтик эсепке 350 миң рубль салууну талап кылышкан шылуундардын сөзүн угуп калды. Таксист жигит сүйлөшүүнү уккан учурда эле алданып жатканын түшүндүрүүгө аракет кылган. Бирок жүргүнчү аксакал ага ишенген эмес. Андан кийин таксист маек кызматкерлерине токтоп, постто алардан жардам сураган. Алар жүргүнчүнү көндүрүүгө жетишкен. Перевести крупную сумму денег на указанный ими счет. Водитель попытался объяснить ему, что это мошенники, но он не слушал. Заметив на дороге сотрудников госавтоинспекции, шофер остановил автомобиль и попросил их помочь. Инспекторы ДПС провели профилактическую беседу, разъяснили правила общения с неизвестными людьми. Затем пожилой мужчина вместе с полицейскими последовал в отделение банка, находившееся рядом. Пенсионер сообщил, что звонившие убедили его оформить кредит на сумму 350 тысяч рублей, снять деньги и ехать в один из торговых центров городского округа Серпухов, чтобы перевести их на безопасный счет при помощи банкомата. Выслушав его, сотрудники кредитного учреждения сообщили, что это распространенная схема обмана. Адамдарга, айрыкча аксакалдарга жакшылык кылган таксисттер көбөйө берсин деп жакшы сөздөр жазабыз. Ал эми Москвада адаттагыдай эле кар калың жаап, дворник мекендештердин жетишпеген аздыгынан көчөлөр шыпырылбай, кар басып, жергиликтүү тургундар ошол жердеги жада калса инвалидтер тиешелүү территорияларды өздөрү күрөгөнгө туура келүүдө.
16 декабря 2024 года. Человек не может проехать из-за того, что не чистит снег. Вынужден сам прочищать себе путь для того, чтобы проехать. Спуститься на коляске. То есть вот, человек на коляске не может проехать, вынужден расчищать. Двор не чистится. То есть ходим вот по вот такому вот. То есть здесь ходить невозможно. Эгерде мыйзамсыз полиция кармап, депортация, выдворение 18.8 боюнча протокол жазып, же кандайдыр бир штрафтарыңыз болсо, чорный списокто болсоңуз, дасыккан юристтерге кайрылсаңыздар жардам беришет. Номерлери экранда, кайрылып, чалып, WhatsApp'тан жазыңыздар. Бүгүнкү кабарлар сиздерге пайда алып келди деген ойдобуз. Бирден лайк басып, группалар менен таркатып, биздин каналга колдоп, катталып кетиңиздер. Канча да бөтөн жерде өзүңүздөргө сак документтерге так болуңуздар. Таза регистрация боюнча 8936 111 79 11 номерине кайрылсаңыздар, жигиттер жардам берет. Тапканыңыздарга береке, үй бүлөңүздөргө тынчылык, ар бирибиз ата мекенибизге эсен аман жетели. Жакшылыкта көрүшкөнчө аман жүрүңүздөр. Москвада мекендештер, документ жок кыйналсаңыздар, регистрация бүтүп калса, же өтүп кетсе, же жоготуп алсаңыз, миграционканы жаңылатыш керек болсо, чек арага коркпой чыгып келейин десеңиз, баягы эле Москвадагы хит болгон Мухиддин ажы кызматта. Өзү до конца айдайт, ашыкча акча албайт, документке жардам берип турлайт, даже кыйналган мекендештерди бекер ташыйт. Мухиддинге Москвадан деп чалсаңыз, по-братски жылуу жумшак барып келесиз.